Өзгөн району эң чоң райондордун бири. Өзгөн районуна жаңы больница пландаштырып атабы же жокпу? Өзгөндөн заявка түшүлүк. Сиз өзүңүз өзгөнгө баргансыздар туурабы? Ошол эң чоң бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы элдин саны боюнча 4-чү район. Ошол жердеги больницанын абалын көрсөң, бул ал жерге ооруп барган киши качып кетет да. Ошол жерде корпусту көрүп, ошол жердеги абалды көрүп. Бул эң эски больница. Ремонт кылынган 2 корпусунан башка ичинде туалети жок. Корпустары урайын деп турат. Эми ушу главврач заявка кылбады деп эле карабай койгон болбойт да. Өзгөн райондун элинин саны Талас областынын элинин саны менен бирдей. Ошондуктан Алымкадыр Сабирдинович мындай больницаны курам дегенде элдин санына да карап, ошого көңүл буруп, эгерде главврач заявка бербей жүргөн болсо, аны сурап, эмне үчүн берилбей атат. Бул жалпы райондун элинин суранычы. Эмне үчүн биздин Өзгөнгө больница курулбай атат деген суроолор коюлуп атат. Ошону эске алып койсоңуз. Ситуация плачевная, удручающая. Удручающая. Бул Өзгөн району биздин мамлекетибиздеги 5 чоң райондун бири да. Эл өтө көп. Больницанын акыбалы бул. Так өтө жаман. Өтө жаман. Не только там санитарный жагынан. Бул вообще эч кандай нормаларга жооп бербейт. Бардыгы өтө жаман экен да.